Нокен районундагы Еленка Дружба каналдары тазаланууда, жеринде 7 техника иштеп жатат. М1, М2 каналдарында да механикалык тазалоо жумушу кызуу. Дыйкандар аталган аймакта 2-3 жолу түшүм алышат. Бүргөндү Масы Достук айылынын дыйкандары үчүн суу жетишсиздиги жаралып келген. 2 жылдан бери сугат көйгөйлөрү жеңилдей баштады, дешет жергиликтүү дыйкандар. Дыйканчылык менен да биздики көпчүлүгү. Мына балдар быйыл 2 жылдан бери жакшы иш болуп жатат. Каналдар чабылышы мына быйыл өтө жакшы да. Иштер жакшы болуп да, суу жетерлик болуп калды. 2 жылдан бери анча жакшы да, кыскасы мындайча айтканда жакшы болуп каналдар. Нокен районунда 8 насостук станция, 2 агрегат жаңыланды. Буга 10 миллион сом жумшалды. Техникалар да жаңыланган. 2024 жылда 72 чакырым каналды тазалоо жумушу мерчемделген. Президентибизге ыраазы болуп кетсек болот. Себеби мурунку жылдарга караганда ирригацияга жакшы көңүл бурулуп, мына каналдар да оңдолуп атат, анын үстүнө насосторубуз да жаңыланып атат. Ошону менен бирге эле биз 2024 жылга азыр пландаштырып 72 километр пландаштырып атабыз. Анын ичинен 42 километр Еленка Дружба каналынан биз 9 октябрда механикалык тазалоону баштадык. Кудай буйруса, ушу 3 айдын ичинде механикалык тазалоону толугу менен бүтүрөбүз. Аталган райондо жергиликтүүлөр дыйканчылыктан кирешет табышат. Дарбыз, коон жана башка өсүмдүктөрдөн кийин экинчи түшүмгө жүгөрү эгилет. Ал эми үчүнчү түшүмгө болсо төрүп сарымсак эгилет. 9 октябрда баштадык М1, М2. Ушу Еленка Дружба М1, М2 42 километр канал. Кудай кааласа. Шуну 3 айда чабып бүтөбүз. 9 октябрда баштаганбызда азыр ушмалга чейин келди, азыр М2га келдик. Ушу азыр болуп аткан иштер. 2022-2023 жылга сугат тармагына республикалык бюджеттен ири каражаттар бөлүндү. Мындай жаңылануу менен ирригация тармагында көйгөйлөр четте калып, 20 жылдан бери оңдолбогон каналдар оңдолууда, насостук станциялар, агрегаттар жаңыланууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.